Камчыбек Ташиевди арстан дешет да. Камчыбек Ташиев может кимдир бирөөлөргө арстандыр, бирок кутурган итти питбуль болсо да уже контролдон чыгып кеткенден кийин ээси айла жок, атып таштайт болчу. Бул Ташиев кутуруп кеткен да. Может кимдир бирөөлөргө арстандыр, кимдир бирөөлөрүнө жөн ууру карга да. Мисалы жаш арстан Марлен Мамедалиев шакалды айтты, туура эле шакалда. Бирок мен таң калып атам, 9 жыл берип сурап атат деп чай. СМС үчүн СМС жазып койгон үчүн канча кишини соттоду бул Ташиев. Мен ошо таң калам да, ошо прокурор кийим бул. Мен ошондо бир суроо жаралат Кыргызстандын юристтери. Ошо Ташиев 9 жыл сурап аткан ошо туурабы, туура эмеспи? Ошо ким билет ошо? Канат Касанов, жана кыйын юристтер. Ошо туурабы, туура эмеспи? Ошо кандай ойдосуңар? Мен таң калып атам ошо. Бул Ташиевди санасаң кылган иштери аябай терс да. Мисалы канча мамлекеттик өндүрүштү талкалады да. Ошонун баары түп орду менен талкалады. Мисалы 20 жылдыктан кийин канча киши өлдү арактан, запойдон, канча ар бир айылда. Бүт баары Шакини Ташиев тоногон үчүн. Шаки деген анын спирти чет өлкөгө кетчи, элдер ичкенде таң атканча ичип өтөгөн жумушка кетчи. Мен бул арак айткан ичкендерди колдогон жокмун. Бул ден соолук. Бүгүн эмне болуп атат? Бир аракка кирген киши запойдон чыкпайт, ыйлайт. Байке мени куткарчы деп көчөдө канча киши. Бул эмне парашюттан жасалат? Эмнеге мындай мамиле? Канча тармак талкалады. Ат башты полный чапты. Шаки, Салымбектин иниси, агасы баарын камады энелер. Арстан Алайды өлтүрдү. Дагы эле камабат. Ат башта өмүр бою иштеген бизнесмен баары тоноп кетти бул. Эми топосчулардан бери тонуп атат. Көлбаевден корккон, менден коркпойсуңдар, майда чүйдө фирмалардан бери тонуп атышат. Баягы Ташиевдер шакал болуп талап атканда митип карап турган кузгундар, эми кузгундар талай баштады. Бул кандай? Кыргыз эл канча тармакты, Совет Союзунун оңдолуп келген тармакты талкалады. Бизде 65 канча тармак талкалады. Строительный бизнес талкалады. Болгон талкалап салды. Бул Ташиев диверсант да. Бул мунун кыянаттыгы ат көтөргүс. Бүгүн Кыргызстандын акыбалы өтө оор. Жерлерди берди шакал эне. Марлен Мамедалиев туура эле айтат, шакал деп андай шакалский движение любой деле берип коет да жерди. Ошентип чечеби эне. 1 метр үчүн аталарыбыз кан жан берип жүрсө, бул келсе бербей 100 гектар берип коюп турдум деп. Ушундай дөпай менен иш кылдык да, Кудай таала. Анан биз каякта мына азыр кичинекей кордун акыбалында турабыз. Биягында Өзбекстан, Казакстан монтип карап турат. Үстүндө Кытай, тиякта Россия согушка алып кетем деген баары карап турат. Биздин акыбал жарым боюнда такалган козудайбыз биздин акыбал. Анан Шакиевге эме бандага Шакиев, Ташиевдерге Лунушев менен миллиардер энеңди, канча миллиардер, канча жер тоноп чапты. Ушуларга 9 жыл берген туурабы? Я кыргыз элим. Юристтер макул, Ташиевге мени соттошубуздан. Жанакы коррупционер Бобек Ажыкеев. Андан эмнесинен коркосуңар эми? Ошо калдыбы? Ташиевге макул соттошот. А Бобек Ажыкеев бир эле мореки токмоктон баштап рыбачыга чейин тиккен көчөт үчүнө камап койсо болот да. Ошонун айынан бүт токойдун баары чирип жок болуп атат Кыргыз элим. Биз эмне? Биз деген кадыр деген Кыргыз элим. Биз Пригожин болушубуз керек. Пригожин келатып анан кийин Беларуська кетип, же бүгүн жанакы Иранды айтып атышат. Иран Россия менен Америка менен сүйлөштү. Бирөөнү мактап аткан, сырткы политиканы чыгат деп, кайда согушка кирген киши кантип бул убакыт эле Ташиев айткандай обманчы затишье болушту. Америка менен Иран кайра согуш баштады. Эч ким ишенбеш керек. Казыр Ташиев эмне кылбасын, биз ишенбешибиз керек. Келечек үчүн Ташиевди Пригожин болгубуз келбейт. Камалыш керек. Ар бир кылган иши менен соттош керек. Бул кутурган итти эл иштей баштаганда, кол салганда ээси атып таштайт.
Бул деген эли мамлекет муну көптүрүп колунан нан берип оозуна май берип атсак ошо колду тиштеген ит кыргыз элин таман жаласа да кечирбешибиз керек. Буну камалыш керек, буну олду түрмөдө. Кыргыз элим бир кожунун кейпин кийбейм мен. Алданып калбайм. Билбейм мен түшүнүп атам. Түшүнбөйт эмнеге мындай мамиле болуп атат буга. Же эмне штраф төлөп чыгарып коелу деп атабы, штраф төлөйсүңөр же кандай болот? Юристтер штраф төлөп чыгып кетсе болобу ташыйып, же эмне кылыш керек? Анда мурунку СМС менен камалгандар кандай болуп калды? Госпереворот кылгандар, камалып аткандар. Ошо суроодо